30 жылда мындай болгон эмес. Абактагы адам үйүнө кыска мөөнөткө келип, көкчайдан бастырып бала чакасыны көрүп кеткенге уруксат берилет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кол койду. Жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы өйдөн караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Соттолгондорго балдары менен жолугуп келүү үчүн абактан чыгууга уруксат берилет. Президент Садыр Жапаров жаза аткаруу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Өзгөртүүлөргө ылайык соттолуп, жалпы тартиптеги абакта отурган жалгыз бой эне же ата болгон жарандарга балдары менен жолугуп келүүсү үчүн түрмөдөн чыгуусуна шарт түзүлүүдө. Жолугууга чыгуу үчүн баласынын же анын караган мыйзамдуу өкүлүнүн макулдугу керек болот. Соттолгон адам баласынын жанында жылына 1 жума жүрө алат. Ошол эле учурда 7 күндөн тышкары жолго өзүнчө убакыт берилет. Жылына 1 жолу жолугууга барууга болот. Ал эми жаран жеңил шартта жазасын өтөп жаткан болсо, жылына 2 жолу жолугууга барып келүүсүнө уруксат берилиши мүмкүн. Буга чейин жазаларды аткаруу кызматынын төрагасынын 1 орун басары Кемел Сыдыков билдиргендей, учурда абактарда аталган категорияга кирген 60 киши бар. Бул сунуш өмүр бою абакка кесилгендерге, уюшкан кылмыштуу топтун катарында кылмыш жасагандарга, абакта отургандарга, кылмыш кылгандарга, террорчулук мүнөздөгү экстремисттик багыттагы оор жана өзгөчө оор кылмыш жана башка кээ бир кылмыш жасагандарга тиешелүү эмес. Жаза аткаруу кодексинин буга чейинки редакциясында жатак абактарда, жалпы режимдеги түрмөлөрдө, тарбиялык абактарда отурган чарба жумуштары үчүн тергөө абактарында түрмөдө калтырылган адамдарга аялы же күйөөсү, жакын тууганы катуу ооруп калганда, каза тапканда, ага же үй бүлөсүнө чоң материалдык чыгым алып келген, жаратылыш кырсыгы болгондо үйүнө 1 жумага барып келүүгө уруксат берилет. Бул норма ошол боюнча калды. Ошондой эле соттолгондорду жалпы билим алуу окугун ишке ашыруу максатында бир абактан экинчисине которуу мүмкүнчүлүгү, өзгөчө режимдеги мекемелер жазасын өтөп жаткан соттолгондор үчүн акы төлөнүүчү жумушчу орундарды, эмгек шарттарды түзүү каралган. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Ош облусунда жер титиреди. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык 12 январда саат 11:52 Ош облусунун аймагында очогунда күчү 3 баллга жеткен жер титирөө катталды. Силкинүү күчү Каракулжа районундагы Каражыгач айылында 3 балл, Өзгөн районунун Ире, Курбуташ, Тузбел айылдарында 2,5 балл. Жер титирөөдөн жабыркагандар, кыйроолор катталган жок. Ош облусунун Ноокат районунун аймагында 9 январда да очогунда 3 баллды түзгөн жер титирөө катталган. 4 январ күнү Жалал Абад облусунун аймагында 3,5 балл, Чүй облусунун аймагында 3 баллга жеткен жер титирөө болгону кабарланган. Чүйдө өспүрүм бала агасынын унаасын айдап чыгып, инспекторлордон качкан. Чүйдө 15 жаштагы өспүрүм бала агасынын автоунаасын айдап жолго чыккан. Бул тууралуу жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы маалымдады. Билдирүүгө ылайык, жол инспекторлору эреже бузган айдоочуну байкап токтотууга буйрук беришкен, бирок ал буйрукка баш ийбей бир нече кооптуу абал жаратып кете берген. Видеодон инспектордун автоунаа ал жерден автобустун астына кирип кете жаздагандыгын айтканын угууга болот. Унаа акыры токтоп, рулдагы өспүрүм агасынын машинасын уруксатсыз айдап чыкканын билдирген. Субару айтып короого токтотулуп, балага анын үй бүлөсүнө карата текшерүү иштери башталды. Жол кыймылы коопсуздугу көзөмөлдөө башкармалыгы ата-энелерди балдарга көңүл бурууга чакырып, алар унаа айдап өздөрүнүн гана эмес, башкалардын да өмүрүнө коркунуч жаратарын эскертти. Так, командир машинасында эвакуатор менен